Бизди аткылап жатат, 2 гана мүнөтүм бар. Владимир Зеленский Европарламентте видео байланыш аркылуу сөз сүйлөдү. Өз сөзүндө Украинанын президенти Орусия менен Украинанын ортосундагы кырдаалга токтолуп, кыскача гана кайрылуу жасады. Зеленскийдин кайрылуусу кыскача: "Биз Европа өлкөлөрүн бириктиргенибизге кубанычтамын, бирок мен муну мындай баада билген эмесмин. Бул трагедия жана абдан кымбатба. Сиздер менен сүйлөшүүгө 2 мүнөтүм бар. Бизди тынымсыз аткылашууда. Бүгүнкү күндөн баштап ар бир аянт кандай аталбасын, кайда болбосун, эркиндик аянты деп аталат. Биз Европанын тең укуктуу мүчөсү болуу үчүн дагы күрөшүп жатабыз. Биз дал ушундай экенибизди көрсөтөбүз деп ишенем. Биз менен Евро биримдик күчтүү болот, Евро биримдиксиз Украина жалгыз калат. Биз менен экениңиздерди далилдеңиздер. Эми бизди кетирбей турганыңыздарды далилдеңиздер, чыныгы европалыктар экениңерди далилдегиле. Булак супер чекитке ийжи. Пентагон башчысынын экс кеңешчиси Путин мындай болоорун 15 жыл мурун эскерткен. Анын соңку кырдаал тууралуу айткан пикири тезис түрүндө берилет. Биз россиялык аскер күчтөрү Кубага келишине каршы болгон сыяктуу эле Путин да АКШнын аскерлери менен ракеталары чек арасына жакын жайгашканына чыдабай турганын айткан. Биз аны укпай койдук. Ал сөздөн ишке өттү. Атайын операциянын жүрүшү жөнүндө. Азыр Украинанын чыгышындагы салгылашуу дээрлик бүтүп калды. Украинанын аскер күчтөрү курчоого алынып, эки жээкте калды. Чыгыш батышына 30-40 миңдей аскер коюлган. Эгер алар багынып бербесе жок кылынат. Эмнеге Зеленский сүйлөшүүгө макул болду? Оюн бүттү. Зеленский эптеп колу жете турган жакшыраак келишимге макул болушу керек болот. АКШ дагы эгер ал Украина үчүн нейтралитетти тандаса колдойбуз деп айтты. Путин мындан кийин кандай кадамга барат? Украина ага керек эмес, ага өлкөнүн нейтралдуу макамы керек. Эгер ал Украинаны алып койсо, анда НАТОнун аскери чек арасында туруп калат. Дал ошон үчүн алгысы келбейт. Булак Спутник чекитке ийжи. Орусия күчтөрү Киевте телемунарага сокку урду. Орусиянын аба күчтөрү Украинанын Киев шаарындагы телемунарага сокку урду. Бул тууралуу Украинанын ички иштер министрлиги кабарлады. Атылган октор теле берүү сигналдарын жөнөтүүчү аппаратка тийди, телеканалдар иштебей калды. Жакын арада резервдик каналдар аркылуу берилери айтылды. Киевдин 385 метрлик бийиктикке ээ телемунарасы 110 радиуска чейин телесигнал таратат. Мында теле жана радио берүүлөрдөн сырткары башка байланыш каражаттары, анын ичинде полиция кызматынын жана энергетикалык кызматтардын байланыштары да тээленчү. Орусия 24 февралда Украинага басып кирди. 6 күндөн бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоону жана бомбалоону улантууда. Эң катуу чабуул Киевке жасалууда. 1 мартта орус аскерлеринин чабуулунун экинчи толкуну башталды. Коңшу өлкөлөргө кирген украиналык качкындар. Орусиянын чабуулу 1 миллиондон ашык украиналыктарды үй-жайын таштап качууга аргасыз кылды. Бул карта коңшу өлкөлөргө өткөн качкындардын болжолдуу санын чагылдырат. Булак Азаттык чекит.org. Украинадагы азыркы абал грециялык фотограф Арис Мессинистин көзү менен. Орусиянын президенти Владимир Путин 24 февралга караган түнү Украинага карата аскердик операциясын баштаганын жарыялаган. 6 күндөн бери орус аскерлери Украинанын бардык аймактарын оор аскердик техника менен аткылап жатат. 27 февралда Украинанын ички иштер министрлиги орус аскерлери бастырып киргенден бери 352 киши каза болгонун, алардын 14-ü жаш балдар экенин кабарлаган. Жалпы 1684 адам жабыркаган. Украинадагы азыркы абал грециялык фотограф Арис Мессинистин көзү менен. Мессинис ошол эле күнү Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын чыгышындагы Чугуев жана Харьков шаарларын тик учактар менен жана ракеталар менен аткылап басып алууга аракет кылып жатканын жазып, кошумча сүрөттөрдү жарыялаган. 26 февралда Украинанын Киев шаарынын мэриясы шаардагы коменданттык саатты киргизген. Мындан тышкары шаардык бийлик орусиялык күчтөр борборду басып алууга аракет кылып жаткандыгын, тартип бузган шаар тургундары душман болуп саналат деп эскерткен. 27 февралда Киевдин көчөлөрүн Украин күчтөрүнүн мүчөлөрү жана куралчан жөнөкөй жарандар шаарды кайтарууга алышкан. Арис Мессинис 27 февралда Киевде баш калкалоочу жай катары пайдаланылып жаткан онкологиялык борбордо жана педиатриялык ооруканасынан тартылган сүрөттөрдү жарыялаган. Булак Клуб Чекит Азия. Немец депутаты Украинага НАТО менен эпке мүчөлүк убадалоо чоң ката болгон.
Бундестагда Европа менен Батыштын санкциялык саясаты Россияга караганда Европага көбүрөөк кедергисин тийгизет дешти. Батыш Украинага Евробиримдик менен НАТОго мүчөлүк убадалап ката кетирген. Бул кырдаалды курчутуп гана жиберди. Мындай билдирүүнү немец Бундестагынын депутаты АДГ парламенттик тобунун лидери Альс Вайдель жасады. Эл өкүлүнүн видеосу соц тармактарда жайылууда. Украинаны аткарылбай турган убада менен башкача айтканда Евробиримдик менен НАТОго мүчө кылып кошуу тууралуу айтып алдуу абдан чоң ката болгон. Муну менен биз өлкөнү конфронтацияга түрттүк. Украина өнүгүшү үчүн бирөөгө аванпост болушу керек. Анткени НАТОго кириши Россия үчүн кызыл чийим болуп саналат. Бул тууралуу россиялык бийлик 20 жылдан бери айтууда, деди депутат. Саясатчы өз сөзүндө 2014 жылдан кийин деле Украинанын нейтралдык макамын тастыктоо үчүн мүмкүнчүлүгү арбын болгонун белгиледи. Мунун ордуна Батыш Киевдин жардамы менен сүйлөшүүдөн жана жаңы геосаясий реалдуулукту кабыл алуудан баш тартып, Россияга чагымчылдык жасап келди. Андан бери Украинага коопсуз нейтралдуулук берүүгө канчалаган мүмкүнчүлүктөр бар эле. Бул бардык тараптар үчүн мыкты чечим болмок. Украина чырдын башы эмес, чыгыш менен батыштын ортосунда көпүрө болуп бермек. Мунун ордуна кансыз согуштун логикасы менен жашагандар Украинага ээп жана НАТОго кошулушу боюнча убада берүүнү улантып, Россия улуу держава эмес дей беришти. Бул батыштын тарыхый катасы, деди саясатчы айым. Вайдель бүгүнкү күндө Германиянын Россияга карата коркутуулары жана Украинага жардам берүү убадасы маанисиз сөз катары кабылданып жатканына токтолду. Анткени өлкө жок дегенде Россия Федерациясына каршы турууга аракет кылып көрүү үчүн жетишпүү көлөмдө аскер арсеналына ээ эмес. Акыркы күндөрү киргизилип жаткан санкциялар биринчи кезекте Европанын өзүнө оор сокку болот. Германия куру сөз менен коркута бериши мүмкүн, чынында колунда эч нерсе жок. Бул санкциялардан Россияга караганда Германия көбүрөөк жабыр тартат. Мындан тышкары чектөөлөр Украинадагы согушту токтото албайт. Алар биз бир нерсе жасап жаткандай түр көрсөтүшүбүз үчүн керек. Ал эми коопсуздугубуз тууралуу айтсак, Германия эч корголгон эмес. Кечээ жакында эле немец армиясынын ревизору буга чейин болуп көрбөгөндөй чындыкты айтып, армия жылаңач экенин билдирди. Аскерий жактан да, экономикалык жактан да өзүбүздү сындырып жатканда биздин сөзүбүздү ким укмак эле, деди Вайдель. Депутат Германия менен жалпы Евробиримдикке кандай болгон күндө да континентте Россия менен бирге жашоого туура келерин эскертип, демек коопсуздуктун европалык архитектурасын биргеликте түзүүгө аракет кылуу керектигин белгиледи. Булак Спутник чекиткейи. Рамзан Кадыров аскерлериндеги жоготууларды айтты. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров өзүнүн телеграм-каналында Россиянын Украинадагы атайын аскердик операциясы маалында республиканын жарандарынан 2 курман болуп, 6 ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алганын айтты. Буга чейин Дагестандын башчысы Сергей Меликов россиялык аскер кызматкери Нурмагомед Гаджимагометов атайын операция учурунда курман болгонун билдирген. Булак апта чекиткейи.